Достор, Фрунзе бұл жаңа açılған. Арақ шарап жоқ екенін көріп отырсыңар. Менталитетті есепке алып, қойып отырсаңар жақсы деп сұныш бердік. Жақсы екен мына. Мына өткен күні бір-екі күн мұрда арақ шарап көбейіп кетті ушул жерде. Сұныш бербейсіңер, хотя ограничение қойып қойсын деділе. Жоқ, андай нәрсе жоқ екен. Мына ишенбесеңер кирип көрүшүңөр мүмкүн. Эми андай болуп калса дагы сунуш беребиз. Болушунча ушул менталитетти эсепке алып, арак шарап койбогонду суранабыз. Азыр мына арак шарап жок, бар жок мына тартып чыктым. Мына болгону мындай шампанский бар экен, напитковый шампанский, өзү өтө крепкий напитоктор жок экен, жакшы. Ошуга эми кааласаң ала алгыла, кааласаң албагыла. Ал биздин эл өзү албайт андай нерселерди. Основной продукт алгыла, эми бирөөнү мажбур кыла албайсың, биз андай жерде жашабайбыз. Бирок элге чоң жардам болду. Мына көрүп атасыңар, эл алып атат, балдарыбыз кирип соода кылып атат. Кыскасы мына Фрунзе, достор. Şu бардығын текшеріп көріп қойды. Кокусунан өтө крепкий койгон болсо, бир сунуш дагы болсо айтып коелук дедик. Хотя бы жаш ограничениясыны коюп койгула, болбосо койсоңор жакшы болмок. Бул жер более религиозный, динчил айыл, Сузак. Бирок бизден башка дагы айылдар өтөт да бул жерде. Өзүбүздө деле жашырып иче тургандар бар. Качан гана ошого спрос бүтөт, ошондо ал дагы бүтөт. Азырынча спрос бар да, аны биз билбейбиз бардыгыбыз эле. Бардыгы жакшы ичпейт деп ойлойбуз, бирок спрос бар. Спрос бүткөндө өз-өзүнөн эле бирөө алып келбей коет. Мына арак шарап дүкөндөр өзү азайып кетти. Неден? Элден спрос азайып кетти. Ошо адамдар өздөрү оңдолуп, аны күч менен же болбосо мажбурлук менен запрет кылганың менен ошого интерес, кызыгуу ашып кете берет да, көбүнчө ушундай наоборот результат берип калат. Андан көрө ошо спрос түгөйт, бүтөт, бир күн келип анан арак шарап ташуучулар дагы алып келбей коет. Биз эми светтик өлкөдө жашайбыз, биз ошо ортолукту кармаганыбыз жакшы. Келишип биз запрет кыла албайбыз, андай мыйзам жок. Мамлекетибизде эле андай нерсени запрет кыла албайт. Ошого бул адамдын өзүнө байланыштуу нерсе. Кандай гана болбосун, албай койгула, спирттик ичимдиктерди, калган нерселерди алып, алар өз албай койгонубуздан кийин ошо биздин күрөшүбүз ушу болот. Барып жок болуп кетет. Аз байкот кылганыңар менен, башка кылганыбыз менен Coca-Cola'ga байкотконго окшош да. Coca-Cola'га канча мусулман мамлекеттери байкот кылган менен пайдасы жок го. Миллиардтаган жерди сата берет. Карап деле койбойт, таасир деле кылбайт. Ошого бир шампанский деп кирбей койбойлу. Ошо кирип соодабызды кылып дегендей. Анан өзүбүздүн местный соодагерлерге дагы поддержка кылалы. Основной. Ошо ортолукту кармайлы. Эми бул жерге үй бүлө менен келет экен элдер. Майлы, тынч болуңуздар. Кече элден ушундай кайрылуу түштү эле. Карап койгула деп ошого атайын видео тартып текшерип чыктык. Мен Жамшит Турманов